Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары жана коноктору. Биздин каналда орус жергесинде иштегени келип, орусчаны билбеген, болбосо аз-маз билген, орус тилин үйрөнөм, билген сөздөрүмдү кошуп сөз байлыгымды өөрчүтөм дегендерге арналат. Биз каналда ошол күнүмдүк бул жерде иштеп жүргөндө пайдалануучу сөздөрдү жалпак тил менен 2-3 вариант болсо ошонун эң жөнөкөйүн, туурасын, бизге керектүүсүн тандап алууну үйрөтөбүз. Бүгүнкү сабактагы сөздөр мына слева, сол жагымда. Сол жагымда турат, сол жакта турат, сенин сол жагыңда турат десе деле ошо слева деп айтылат. Оң жакта справа деп айтылат. Напротив. Девочки стоят напротив друг друга. Напротив меня стоял дом, мисалы. Ошондо напротив деген сөздө бул бир шарты, сиз сөзсүз бири-бирин карап туруш керек. Үйлөр карайбы же сиз үйдү карайсызбы? Кишилер бири-бирин карайбы? Кыздар бири-бирин карайбы? Балдар бири-бирин карайбы? Сөзсүз бири-бирин карап турганда гана напротив деген сөз айтылышы шарт. Эгер мисалы кичинекей балдар баары бир рядка тизилип туруп, баары оң жакты карап турса, жок, ал жандарында турса дагы напротив деп айта албайт, ал жерде туура эмес болот. Бири-бирин карап турганда гана пайдалана турган сөздөр. Снаружи, сыртында. Снаружи коробки было написано, кому она принадлежит. Сыртында жазылып турган. Подожди снаружи. Эшикте күтүп тур, сырт жакта. Внутри холодильника лежал пакет мяса. Бир пакет эт жатты ичинде, внутри холодильника. Внутри нашей семьи это особая традиция. Биздин семьябыздын ичинде болгондо гана внутри. Над, под. Ушул жерден бизге кичине кыйыныраак да, бул башка тил болгон үчүнчү. Ошол жерден көп адашабыз. На дегенде үстүндө, мисалы на полке лежат макароны. На столе лежит книга. На столе стоял стакан. На крыше работали люди. На дороге, мисалы, едет машина на дороге. Ошону на дегенде только ошол айтып аткан предметке буту тийгенде, мисалы, столду койсок столдун буту тийгенде, кружканы койсок кружканын түбү тийгенде, сиз басып баратсаңыз сиздин бутуңуз тийгенде, бир нерсени койсок ошол коюп аткан заттын денеси тийгенде, ошондо гана на деп айтабыз. А эгер буту тийбесе, бирок баары деле үстүндө болсо, мисалы, мен эс алып жаттым ысык көлдө, үстүбүздө күн тийип турду, ошондой маанини айткыңыз келсе, анда над деп айтасыз. Над столом висит люстра. Столдун үстүндө люстра илинип турат. Столго тийип аткан жок, илинип эле турат. Над деревней кружил самолет. Самолет айылдын үстүндө учуп жүрдү. Над цветком кружила пчела. Летала пчела. Конгон жок гүлгө. Өйдө жагында эле учуп жүрдү. Ошо коноюн депчи, мисалы. А на цветке сидит пчела. Уже үстүнө отурганда на деп айтасыз. Под деген алдында. Алдында болгондо дагы, алдында, астында дейбизби? Алдында болгондо дагы, мисалы, сиз ошол нерсенин үстүндө сиз болсоңуз, сизге көрүнбөй турган абалда айтабыз да. Алдында, астында дегенде. Мисалы, табуретка стоит под столом. Эгер сиз столдун үстүнө отуруп алсаңыз, сизге табуретка көрүнбөш керек. Ошондой акыбалда турганда под деп айтабыз. Консервы лежат под полкой. Сиз полканын үстүнө чыга калсаңыз, консерва сиздин көзүңүзгө көрүнбөйт, анткени ал полканын астына түртүп киргизип койдук. Ошондо под деп айтабыз. Перед, алдында, эми биз кыргыз тилинде ошо жанагы под дегенди деле столдун астына түртүп койдук. Столдун астында турат табуретка деп айттык, анан күчүк эшиктин астына жатып алыптыр. Күчүк прямо ошо нары бери ачып аткан эшик, двердин түйүнө жатып алган жок да. Мындай эшигибиздин алдындагы жерлерге жатып алды да. Ошондо айта тургандай, мына перед деген
ошо күчүк жатып алгандагыдай мааниде билдирип атат да. Я стою перед домом. Мен үйгө кире элекмин, бирок үйдүн алдында үйдү карап турам. Үйдүн жанында турам да, үйдүн алдында турам. Я весь день сидел перед телевизором. Мен телевизордун астына кирип алган жокмун, бирок мындай телевизордун жанында туруп эле телевизорду карап турдум. Ошондойду алдында астында деп айта беребиз. Ошол эки маанини билдирет да. Бирок ичине кирип кетпедиңиз, түйүнө да кирип албадыңыз. Ошондо перед. В деген уже ичине кирип алганда. Мой чай в кружке, мои деньги в сумке. Я у меня в квартире, мисалы, есть большой диван, квартирамдын ичинде, сумкамдын ичинде, мои деньги лежат в коробке, коробканын ичинде, мои вещи лежат в шкафу, шкафтын ичинде. А за деген артында. Я за тобой, мен сенин артыңдамын. Я стою за домом, үйдүн артындамын. Он стоит за домом, он лежит за домом. Она зашла за дом, үйдүн артына кетип калды. Артында болгондо за деген сөзүн пайдаланат экенбиз. Между деген эми бул я стою между двух огней. Мен эки оттун ортосунда турам. Мисалы, жаш жигит болсоңуз же жаш кыз болсоңуз, кимисин тандасам деп атсаңыз, я стою между двух огней деп айтасыз. Эки гана нерсенин ортосунда турганда, бул айтыла турчу сөз. Сиз мунун шарты эки гана нерсе болуш керек. Я стою между двух домов, куда мне идти? Эки үйдүн ортосунда турам, кайсы жагына басам? А эгер сиздин айланаңызда, мисалы, 4 үй, 5 үй болсо, я стою среди домов деп айтасыз. Экиден көп болгондо между деген сөздү пайдаланбай среди деп айтылат. Дагы бир эле маанини билдирген, бирок мындай ар кандай көп түрдө айтылып турчу сөз да. Я стою у реки. Рядом с домом растет береза. Возле вокзала торговали пирожками. Около моего дома есть парк. Ушул сөздүн баары бир эле маанини билдирет, жанында деген. Каалаганыңызды айта бересиз. Мында сөзсүз мындай айтыш керек, андайда мындай айтыш керек деген жок бул сөздөрдө. Бул деле бир эле маанини билдире берет. Кандай пайдалансаңыз да боло берет. Я стою у дома, я стою рядом с домом, я стою возле дома, я стою около дома. Сиз ошо үйдүн жанында турганыңызды деле билдирет. Тирүү эмес предметтерге деле. Я стою, мисалы, дерево растет у дома, дерево растет рядом с домом, возле дома, около дома. Ал деле ошондой жандуу, жансыз, женский род, мужской род бардыгына бирдей пайдалана берчү, бир эле маанини билдирчү сөздөр булар. Биздин темабыз жакса класс коюңуз, катал элек болсоңуз подписаться болуңуз, кийинки темалар менен бизге бирге болуңуз, комментарий жазыңыз.